18 bölüm. İsa şakirtlerine daima sıyınıp, kaygıga çökpөө керектигин насааттап, мындай ибаратты айтты. Bir шаарда Кудайдан да коркпогон, адамдардан да уялбаган казы болуптур. Ошол эле шаарда дагы бир жесир аял турчу экен. Ошол аял казыга улам-улам келип, доочумдан мени коргой көрүңүз деп суранат. Бирок көпкө чейин казы аны коргогусу келбеди. Акырында ал ичинен: мен Кудайдан да коркпойм, адамдардан да уялбайм. Бирок мынабул жесир мага тынчтык бербей жаткан үчүн коргоп коеюн. Антпесем кайта келе берип тажатат, дейт. Ыймансыз казынын айтканын көрдүңөрбү? Деди эгебиз сөзүн аяктап жатып. Ал эми Кудай өзүнө күнү түнү жалбарып турган, ал өзү тандап алган пенделерин коргобой, анан зарыктырмак беле. Силерге айтып коеюн, Кудай аларга коргоону маалкатпай жиберет. Бирок адам уулу келгенде жер бетинен ишенимди табар бекен. Өздөрүн такыба санашып, өзгөлөрдү өйдөдөн карашкан кээ бирөөлөргө Иса мындай ибаратты айтты. Эки адам сыйынуу үчүн ибадатканага барышыптыр. Бири фарисей, экинчиси салыкчы экен. Фарисей туруп алып мындай деп сыйынат: о Кудай, мен башкалардай талап тоногуч, адамдарды какшатып жабыр тарттыргыч, нике бузгуч, же мынау турган салыкчы сыяктуу болбогонума шүгүр. Бир жумада 2 жолу орозо кармайм. Бардык кирешемдин 1/10 сага берем. Арт жагында турган салыкчы болсо, башын көтөргөнгө да батын албай, капаланып, көкүрөгүн койгулап: о Кудай, мендей күнөөкөргө ырайым кыла көр, деп сыйынат. Силерге айтып коеюн, фарисейден көрө бул киши үйүнө акталып кайтат. Анткени өзүн көтөргөн ким болбосун басынтылат. Ал эми өзүн төмөн кармаган ар ким көтөрүлөт. Колун коюп, батасын берсин деп, Исанын алдына балдарды да алып келишти. Шакирттери муну көрүп, алып келгендерди жемелеп уруша башташты. Бирок Иса балдарды жанына чакыртып шакирттерге айтты: балдар мага келе берсин, алардын жолун тоспогула. Себеби Кудай падышачылыгы ошондойлордуку. Силерге бир чындыкты айтып коеюн, Кудай падышачылыгын баладай кабыл албаган адам ага эч качан кире албайт, деди. Башчылардын бири Исадан: о жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек? деп сурады. Иса ага минтип жооп берди: эмне үчүн мени жакшы деп жатасың? Бир Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Ойноштук кылба, киши өлтүрбө, уурдаба, жалган күбө болбо, ата энеңди сыйла деген осуяттарды билесиң да. Булардын баарын жаштайымдан сактап келатам, деди башчы. Иса муну укканда: сага дагы бир нерсе жетпейт. Бар да колуңдагы дүнүйөңдүн баарын сатып, түшкөн акчаны бей-бечараларга таратып бер. Ошондо байлыгың көктө болот. Анан кел да мени ээрчи, деди. Ал муну укканда катуу кайгырды. Анткени ал абдан бай эле. Иса анын терең кайгырганын көрүп: байлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын. Байдын Кудай падышачылыгына кирүүсүнөн көрө төөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой, деди. Муну уккандар: анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат? дешти. Иса: адамдын колунан келбеген менен
Кудайдын колунан келет. Dedi. Петир болсо, Мына, биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз. dedi. İsa şakirtlerine, Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Кудай падышачылыгы деп үйүн, аялын, туугандарын, ата-энесин, балдарын таштап чыккан адам бул дүйнөдө андан да көп эсе жакшылык таап, акыретте болсо түбөлүк өмүргө ээ болот. dedi. İsa 12 şakirtin canına çakırıp alıp, аларга, Биз азыр Иерусалимди көздөй баратабыз. Ошол жерде Адам уулу тууралуу жазылган бардык пайгамбарчылык сөздөр ишке ашат. Аны башка улуттагылардын колуна тапшырышат. Алар аны кордоп, шылдыңдашат. Бетине түкүрүп, сабашат. Аягында өлтүрүшөт. Бирок ал 3-чү күнү кайра тирилет. dedi. Бирок şakirtleri İsa'nın aytkanынан eş nerse түшүнүшпөдү. Бул сөздөр алар үчүн купуя сыр эле. Ошондуктан айтылган сөзгө маани беришкен жок. İsa Иерихон шаарына жакындап калганда, жолдун четинде бир сокур кайртелеп олтурган эле. Алдынан топураган эл өтүп бара жатканын угуп, Эмне болуп кетти? деп сурады. Назареттик Ыйса өтүп баратат. Дешти ага. Ошондо сокур, О дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр. деп кыйкырып жиберди. Алдыда келе жаткандар болсо, Унчукпа. деп тыюу салышты. Бирок ал, О дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр. деп мурдагыдан да катуу кыйкырды. Ошондо İsa токтоп, сокурду жанына алып келүүнү буйрду. Сокур маңдайына келгенде İsa андан, Сага эмне кылышымды каалайсың? деп сурады. Ал, Таксыр. Көзүм көрүп калса экен. dedi. İsa ага, Көзүң көрсүн. Ишенимиң сени айыктырды. dedi. Ошол замат сокурдун көзү көрүп калды. Ал Кудайга алкышын жаадырып, İsa'нын артынан ээрчиди. Муну көргөн элдин баары Кудайды даңкташты.